Баткен район Самаркандек жана Аксай аймагындагы айылдар кошуна Тажикстандын айылдары менен өтө жакын болгондуктан кээ бир жерлерде кыргыз-тажик жарандардын турак үйлөрү шахмат түрүндө жайланышкан. Көкташ, Таштымшук, Масейиттин жери жана Арык асты айылдары менен тажик айылдарын чыйыр жол же арык бөлүп турат. Мындан улам жергиликтүү жашоочулардын ортосунда чыр көп болуп, чек араны тактоо эки тарапка тең кыйынга турууда. Чек ара аныкталганга чейин жаңжалдардын алдын алуу максатында кыргыз тарап тажик айылдарын айланып өтүүчү жолдорду курууну баштаган. Көкташ Аксай Тамдык жолун куруу үчүн Унаа жана Байланыш министрлиги тарабынан 7 миллион сом акча бөлүнгөн. 11 январдагы ок атышуу менен коштолгон окуя мына ушул аймакта болгон. Кыйын, элдин положениясы чатак, элдердин абалы тынч. Бирок биздин пограндар менен тажиктин пограндары биздин өзүбүздүн границада турган азыр ок чыгарып биздин солдаттарды атып ошонун аркасынан тополоң болуп атат. Азыркы эмеде ел ошо коопсуздукту сактап турат. Баткен жана Тажикстандын Исфара райондорунун чектешкен аймактарындагы чек ара такталмайынча келишпестиктер чыга берет дейт жергиликтүү тургундар. Бул аймактагы элдин коопсуздугу үчүн жаңжалдардын алдын алуу, чек араны тез арада тактоо зарыл. Ушул чек араны өз убагында чечпегендиктен, демаркация, делимитация маселесин алыгы карабагандыктан бүгүнкү күндө ушул окуя болуп атат. Бул окуя мына 27 апрелден бери башталды. Ушул мезгилге чейин эртең чечебиз, бир күн чечебиз деген биздин алыгы элди мындайча айтканда биздин жетекчилерибиз алдап келе жатат. Муну тез аранын ичинде чечпесе, бул эл кырылып калышы баягы сөз ыктымал деп ойлоймун да. Баткен областы чечилбеген чек ара маселесинен эгемендик жылдарынан бери жабыркап келет. Чыккан чыр-чатактардын көбү тиричилик жагдайларынан улам тутанып, анклавтарда жашаган жергиликтүү эл анын запкысын тартууда. Былтыр Кыргызстан боюнча 43 чек ара жаңжалы катталса, анын басымдуу бөлүгү Баткенде болду. Аны чечүүдө чек арачылар жана Ички иштер министрлигинин жетекчилери коңшу мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Бирок маселе толук аягына чыга элек. Негизинен бүгүнкү күнгө Баткен областы боюнча оперативдик жана муну саясий кырдаал туруктуу. Бирок ошол эле учурда кээ бир мындай факторлор бар, абалды мындай курчутууга мындай мүмкүнчүлүк боло тургандай деп. Өзүңүздөр маалым болгондой эле кечээ күнү дагы кечке жок, бүгүн саат 10 башталды. Ошо коңшу мамлекеттердин күч структуралары менен, ошондой чек ара кызматкерлери менен азыркы учурда биз ушул жолугушуу өткөзүп жатабыз. Ушул абалды азыркы учурдагы жөнгө салуу боюнча. Кыргыз-тажик күч кызматтарынын эки тараптуу жолугушуусу бул жолу Баткен шаарында өттү. Бул жолугушуу менен маселе чечилет деген жыйынтык чыгаруу кыйын. Талаш тартыш эки тарап бири-бирине сын пикир айтуу менен убактынча бир пикирге келүүдө. Негизинен ар кандай эки тарап тең бири-бирине сын пикир айтылып жатат, бирок биз ойлойм бир чечимге келебиз деп. Ошол эле учурда биз тараптан дагы айттык. Өзүңүздөргө маалым болгондой эле бул 7 январда дагы Душанбеде жолугушуу болгон вице-премьерлердин. Андан кийин 9-унда болсо күч структуранын эмеси болуп жатат. А 11-инде болсо мындай окуя болуп жатат. Ошол тууралуу дагы айтылып кетти. Ушундай окуялар болбош үчүн, бул эки мамлекеттин ортосундагы доо кетпеш үчүн эмне кылуулар керек? Ошолонун чаралары жөнүндө толук сүйлөштүлдү. Эки тарап тең бири-бирине болгон сын пикирлерди айтылды. Буга чейинки жолугушуулардын жыйынтыгы менен уюшулган биргелешип аймакты күзөтүү максатына жетпей калды. Мындай жол менен маселени биротоло чечүүгө болбойт жана анын башка механизмдерин иштеп чыгуу керек дегендер да бар. Ал эми жанагы эки тараптуу жана күзөтүүлөрдү жүргүзүү деген бул эми бир иш чара. Бирок анын дагы механизмдерин иштеп чыгышыбыз керек. Себеби ошол күзөттө жүргөн адамдар кандайдыр бир конфликт ситуацияга туш келе турган болсо, эмне иш аракеттерди жасаш керек. А биздикилер ал мезгилде ошол конфликттин тарабы болуп кетип атат да. Ошон үчүн кандайдыр бир иш чараны ишке ашырганын алдында бир анын механизмдерин дагы иштеп чыксак жакшы болот.